Белек Дальмира Телебергендин Сүйбөгөн доор романын негизинде 2023-жылы тартылган тасмасы. Тасма сынчылар тарабынан жылуу кабыл алынып, Венеция кинофестивалында Азия Тынч океанынын киноакадемиясынын сыйлыгына көрсөтүлүп, Алтын глобус сыйлыгынын тизмесине кирген. Тасма кыргыз элине күч-кубат берген жерде. Залкар тоолордун, аскалардын, боз үйлөрдүн, жайлоолордун фонунда тартылып, кыргыз элинин каада салты, ишеними, аялдардын коомдогу орду, коомдук пикирдин адамдын ишенимине таасири тууралуу талкууну ачып, тынчсыздандырган ойлорду ортого салат. Жайлоодо дээрлик эч ким жок. Мындай аңгыраган жерде элдин пикирине кулак салбай эле койсо болобу? Бирок тасмадагы үй бүлөнүн атасы Ыйман 5 кызды болуп, уулдуу болбогондугуна байланыштуу жеке травмаларды башынан өткөрүп гана тим болбой, муну менен бүтүндөй үй бүлөсүн жабыркатат. Башкы каарман кыздын көзү менен бул ата-энелик комплекстердин баары назик баланын аң сезимине кантип кирип, ал үчүн байыркы ишенимдер кантип сыйкырдуу мааниге ээ болуп жатканын көрөбүз. Ата-энелер деле көбүнчө балдар, болгону чоңураак. Муну түшүнбөгөн кичинекей бала андан эмне каалап жатканын өз деңгээлине түшүнүүгө аракет кылып, ата-эне мээримин издеп, өзүнүн сыйкырдуу дүйнөсүнө качат. Болуп жаткан окуяларга өзүнүн түшүндүрмөсүн таап, өзүн күнөөлүү сезип баштайт. Тасмада кыргыз коомчулугунда балдардын дүйнө таанымы көп учурда туура эмес шарттарда калыптанып жатканы баяндалат. Тасма бир аз көркөм кооздолуп, бирок реалдуу окуяларга негизделген режиссердун өзүнүн жеке окуясы. Дальмира Телебергендин гротеск, символизм жана сыйкырга толгон бул чыгармасына сүңгүп көрөлү. Видео баянга өтүүдөн мурун видеодо спойлер бар экенин эскертебиз. Андыктан алгач Этномедиа тиркемесинен Белек тасмасын көрүүнү сунуштайбыз. Көптөгөн көрүүчүлөрүбүздүн жок дегенде Бурул, Жаңыл же Уулжан деген бир таанышы болсо керек. Ал эми бул ысымдар коюлган кыздар көп учурда башка шарттарда чоңоюп, өзүн керексиз баладай сезиши мүмкүн болгонуна көбүбүз маани деле бербейбиз. Эгер үй бүлөдө катары менен кыздар төрөлсө, аркасынан көптөн күткөн уул төрөлүшү үчүн ата-энелер ушундай ырым-жырымды колдонушат. Белек тасмасы чоң атасы, ата-энеси жана 5 кыздан турган үй бүлөнүн тагдырын баяндап, ушул темага кайрылат. Апасы 6-чы баласын көтүп жаткан болот. Ал эми атасы курсактагы баланын жынысына гана кабатыр. Кыздарынын аттары да өзгөчө мааниге ээ. Улуусу санда жок, эсепте жок деген мааниде. Экинчиси уул Арно же уулга Арно. Кичүүлөрү Жаңыл, Адаш жана Бурул. Энесинин аты Уулту, Уул төрө деп чечмелесек болот. Бул ырым-жырымдан арылып, өздөрүн таанытууга, дүйнөдөгү маанисин жана ордун табууга аракет кылгансып, кыздар төрөлгөндө коюлган ысымдарды колдонгулар келбей, башкаларды ойлоп табышат. Санда жок, атын Сангам, уул Арно деп кыскартат. Ал эми кичүүлөрүнө Зита, Гита жана Рита деп ат коюшат. Алардын атасы албетте муну жактырбайт. Сценарист Дальмира Телебергендин прототиби болгон башкы каармандардын бири Арно эжелеринен айырмаланып турат. 6-чы жок, эреже бузганды жакшы көрөт жана ата-энесинин айтканын укпайт. Көбүнчө өзүн эркек бала сыяктуу алып жүрөт. Көйнөк, шым жана чачын жашырган баш кийим кийет. Кызгылт түстөгү өтүк кийгиси келбейт. Ошондой эле эркек балдар менен ойногонду жакшы көрөт. Мисалы аларды лянгадан жеңип коет. Фильмдин жаратуучулары каарман кызды сахналаштырууда аны биринчи көргөндө эркек бала экенине ишенгидей иштешкен. Сага эмне? Чоң кишилер учурашканды үйрөткөн жокпу? Катсын. Албетте, башкы каармандын эркек балдардын жашоосуна, оюндарына кызыкканына өтө маани бербей деле койсок болот. Себеби көбүбүздүн кичик кезибизде балдар менен футбол ойногонду жакшы көргөн кыз, же тескерисинче куурчактарды жактырган бала таанышыбыз бар. Бирок Арнонун окуясында фильмдин жүрүшү менен көрүүчүлөр мунун баары анын атасынын кабыл алуусу үчүн күрөшүүнүн натыйжасы экенин даана көрө баштайт. Балдар көбүнчө ата-эненин көңүлү, мээрими үчүн бири-бири менен жарышат эмеспи? Биздин каармандын жаш жүрөгү атасынын уулунун жоктугуна кайгыруусун, апасынын ага мураскер төрөп бере албаганына өзүн күнөөлүү сезип жатканын албетте байкайт. Арно атасынын уулду болорун күтүп, апасына тумар жасап жатканын, уул төрөлсө укмуштуудай той берерин угуп калат. Мен андан көрө муну тумар Чүкүбү? уулума кандай болсо да эркек тояктуу кылчы. Ошондо чоң той берем. Кудайдын буйруганы да. Кызды ата-энесинин көңүлү бар кыздарына эмес, али жынысы билине элек курсактагы балага ооп кеткени тарынтат. Ата,
Сен мен төрөлгөнүмдү каалап күттүңөр беле? Кандай? Мен төрөлгөндө той болду беле? Уулдуу болуу идеясы үй бүлөнү ушунчалык ууландырып салгандыктан үйдүн улуу кызы Сангам атасынын кетип калышына да ишенип калат. Я знаю, атам каяка жашынып кеткенин. Мен билем. Эмне, башка үй бүлөсү бар бекен? Уулу бар бекен? Билбейм. Мен жөн эле ысык суунун булагын көрдүм. Жөн жок эле сүйлөй бербечи. Атам башка үй бүлөсү бар. Апам уул төрөсө, атам башка аялына кетип калат. Баары ошентет да. Абүсчү. Албетте үйдүн энеси уултуу жолдошунун көңүлүн башкага буруп, мисалы кошунасынын 3 уулу бар экенине карабай, ал бактысыз жашаганын айтат. Бирок үй бүлөнүн атасына уулдуу болуу идеясы эбактан сиңип калган. Ал алкаштын 3 уулу бар. Бирок ошол бактылуубу? Мына 1 жыл өттү. Бурулган суу кагып кеткени. Ал дагы деле издеп жүрөт. Кош бойлуу аялы үй жумуштары менен алек болуп, баарын өз көзөмөлүнө алып, үй бүлөсүн багып, жылкы саап, балдарын карап, оор жүктөрдү көтөрүп жүрсө, күйөөсү көп учурда уулдуу боломбу же жокпу деп санаага батып, муңканган жүзү менен ары бери басып жүрөт. Анан да кээде кандайдыр бир абстрактуу күрөш менен алек. Балдарыңа кандай үлгү көрсөтүп жатасың деп кошунасын тилдейт. Бирок анын малын качандыр бир кезде жанын сактап калган эски таанышы уурдап кетерин билип туруп унчукпай коет. Бул жолу кимдин малынан көзүң түштү? Өстеген сенин коштан топосы Зариттикине чыккан. Малыңды кара. Ургучуп атканда. Анан да кыргыздар үчүн баалуу суусундук болгон кымызды түкүрүп жиберген чет элдик турист менен жакалашып кетет. Кымыздарыңар жакшыбы? Жакшы, жакшы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ичиңиз? Жакшы, жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кымыз. Акмак. Сен эмне кымыз? Алдырма байке. Жөн эле тоолакта ойлоп атасың, я. Булардын баарын көрүп отуруп, үйдүн атасын жалпысынан жакшы киши деп ойлойсуң. Уулун сүйгөнчөлүк болбосо, кыздарын жакшы көрөт. Аялына билерик жасап, уулу төрөлгөндө берем дейт. Бирок баары бир аялын кубантып жатпайбы? Ал кымызды төгүү, жамандыкка деген ырымдын бар экенинен шек санабаган турист менен урушуп кетет. Арно тумарды сурабай алып кеткенин байкап, аны урушат. Бул тумар менен болгон окуянын баары уулдуу болуу идеясына берилип кеткен атанын күнөөсү экенине маани беришпейт. Эң негизгиси физикалык күч колдонбой, кыздарынын тарбиясына салым кошконго аракет кылып, кез-кезде акыл айтып калат. Ага карата коомдун талабы өтө төмөн. Ал үй бүлөсүнүн башына түшкөн кырсыктын түздөн-түз күнөөкөрү болгонуна карабай, тасманы көрүп жатканда көрөрманга оң каарман сыяктуу көрүнүшү ыктымал. Ыйман 3-чү эмес, 5-чи эмес, 1-чи кызын санда жок деп атап тагдырдан уул күтөт. Менин атым Бакыт. Сенин атыңчы? Меники Санда бар. Санда бар. Мындан улам уулдуу болом деген ой менен башынан эле ооруп калган деген ойго келебиз. Ал өзүнүн аялын, кыздарын, бүтүндөй үй бүлөсүн уулдуу болуу деген ой менен программалап салат. Алардын айрымдары күтүү артында убакыттын өтүшү менен өз өмүрүн жашабай калгандай сезилет. Муну зомбулуктун кыйла жагымсыз түрү десек болот. Саур кылсам. Элге акыл айткыча эркен турсаң боло. Анан дагы ыйман негизги милдети болгон жылкычылык жумушун дагы так аткара албай, жылкы ууру менен болгон байланышынан улам бүт жылкыларынан ажырап, балдарын атасыз калтырат. Бул окуянын эң өкүнүчтүүсү башкы каарман атасынын өлүмүнө өзүн күнөөлөгөнү. Тасманын эң башында төмөнкү диалог болот. Ал дагы эмне? Жарабы? Же учукпу? Мен эле иттей жүдүтөт. Ничего себе. Родинка на губе. Бул Кудайдын бергени билесиңби? Сагда айткан баарын берет. Жаш. Негизинен балдар көбүнчө өз дүйнөсүн жаратып алышат. Бирок травма алган балдар көбүрөөк бул нерсеге жакын. Ошентип каарманыбыз оозундагы меңин жогорудан келген белек деп ишене баштайт. Тасманын афишасында чыгарманын негизги лейтмотивин кыйыткан ойлонуп кыялдан деген жазууну көрүүгө болот. Кошуна балдарга ачууланган жини чукул кыз мындай дейт. Бутуң сынгыр десе. Жана бала чындап эле бутун сындырып алат. Ай бутум, бутум. Бутум.
Бул сөздөрдү айткандан кийин үйүр жылкылар тез эле жок болуп, Барыңар, жол кеткилечи. Желе! Желе! кульминацияда төмөнкү көрүнүш болот. Hava ayılabaysın be. Ne oldu? Ата, апам кыз дөрүсү. Аны урушпачы. Мен сага уул болуп берем. Чоңойгондо сенде болом. Sen emniyete otasın mı? Sen erkek emezsin, kızsın. Var giyimlerin donda. İkinci erkek degenin doğayın. Sen ölүм көрөйүн. Эмне кылып салганын түшүнгөн Арно үйгө шашып келип, корккон бойдон таңды күтөт. Бирок анын эң корккон ишке ашып, ыйман өлөт. Ал эми кыз бул анын күнөөсү экенине ынанган бойдон кала берет. Тасманын аягында үй бүлө жайлоодон кетүүнү чечишет. Бирок жолдо Арнонун апасынын толгоосу келип, аны коштоп жүргөндөр койчулар көчүп баратканда кээде оорулуу малдарын таштап кеткен үңгүрдө төрөтүүнү чечишет. Уул төрөдүбү белгисиз. Биз тасмада калтырылган божомолдорго таянып, өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгардык. Арно өзүнүн жыйынтыкка таасир эте алчу сыйкырдуу күчүнө таянып, талисман альчикти таап, аны энесине тапшырат. Болот. Сөз отам. Ошондой эле белек деген тасманын аталышын жакшылап карасаңыз, билерик, альчик жана ракета түрүндөгү белектер жана кыздын меңинен тышкары бул ысымга байланыштуу дагы бир маалымат бар. Көбүнчө баланын энеси төрөт маалында каза болгондо, кыз төрөлсө ага керес, а эркек балага белек деген ысым ыйгарылат. Демек тасманын аталышына караганда уул төрөлүшү мүмкүн. Атасы бала төрөлүктө каза болуп калса, балага ушундай эле ысым ыйгарылышы мүмкүн. Андыктан бул атасы имандын өлүмү менен байланышып, белектин апасы аман калганына ишенгибиз келет. Байкаганыңыздардай, биз Арнонун күчүнүн чындыгында реалдуу экенине ишенгендей айтып жатабыз. Сценаристин Акипреске берген маегинде ал окуялардын жыйынтыгына таасир этүү жөндөмүнө ээ экенине ишенет. Китепте да, тасмада да атаңызга өлүм тилегениңиз чынбы, же ойдон чыгарылганбы? Апам мунун баарын өзүң ойлоп чыгаргансың дейт. Бирок бул сезим бала кезимден бери бар. Таарынып, атама туура эмес сөздөрдү айтканым эсимде. Бирок атам мен ага катуу таарынгандан кийин каза болду. Өмүр бою ушул күнөө сезим менен жүрдүңүзбү? Ооба, мен аны менен өмүр бою жашап келем. Ошондон бери мени катуу таарынткан адамдарга да жаман сөз айтуудан, жамандык каалоодон корком. Мен бир нече жолу жаман сөз айтууга туура келип, аягында ал ишке ашкан жагдайга туш болдум. Ошондуктан бирөөгө жамандык тиленгенден абдан корком. Тилекке каршы маек басма түрүндө гана жеткиликтүү. Сценаристин фильм тууралуу өз оюн көрсөтпөстөн, тасма тууралуу толук эмес картина түзүлүп калбасын деп, маектен бир нече үзүндүлөрдү тиркемекчибиз. Ыйык темалар менен өтө этият болуш керек. Биздин дүйнө көптөгөн таалуу катмарлардын жана энергиялардын өз ара аракеттенүүсүнөн турат. Ата-бабалардын арбактары, манас ааламы терең жана дайыма эле түшүнө албаган нерселер. Чыгармачылыкта аларга кайрылсак, биз руханий жактан даяр болушубуз керек. Эгер рухтар сени тандап алган болсо, анда сен муну белек, ырайым катары кабыл алышың керек. Ошондуктан фильмдин баардык мейкиндиги сыйкырга каныккан жана абдан энергиялуу. Бул жерде табияттан тышкары күчтөрдүн бар экенине шек жок десек, эч аша чапкан болбойбуз. Жазуучу белек тасмасына айтылган сөз ишке ашат деген идеяны сиңирген. Билесиңби? Мага бир төлгөчү чачың 1 метр болгондо сүйгөнүңдү жолуктурасың деп айткан. Жакында эле клубтоңдойбуз. Кино келип турасың? Визуалдык көрүнүштөр да сыйкырдуу дүйнөнү түзүүгө да жардам берет. Ажайып пейзаждар жалгыздык сезимин курчутат. Өзүн өзү таануу үчүн болгон күрөш кыргыздын эң оригиналдуу мейкиндигинде. Жайлоодо жүрүп, бизди түпкүрүбүзгө кайтарып барат. Ошондой эле авторлор мунун баарын баланын көзү менен көрүшүбүздү каалайт.
кээде визуалдык кадрларды элестетип алып дал ошондой көрсөткүм келет. Мисалы мен тасмада кыздын селкенчекте айланып жатканын элестеттим. Сөз менен айтканда көз алдымда баары бууланып кетти деп жазсаңыз болот. Бирок кинодо аны көрсөтүш керек. Милицияга айтыш керек. Анан бизден көрбөсүн. Эй, сенин ишиң эмне? Качан болсо ошентесиң. Аялдын сөзү сиз эмеспи? Не деп атасың я? Эмне от чыгарып атасың? Же эмне? Сокулуңду ута албай атасың? Кудайда карасаң боло. Андан көрө тетиге арноңду кийимине уктабайсың. Ошентсе эле эркек болуп каттып атасың ба? Билсең эмне кыласың? Бар оокатыңды кыл. Ишиңди келтирсең, атып таштайм. Бирок кино чөйрөсүндөгү таланттуу кыргыз кыз келиндеринин кейиштүү тагдырына кыжалат болуп, жада калса өлкөдөн чыгып кеткиси келгенин баяндаган Дальмиранын интервьюсун окуу бизди кейитти. Канчалаган тоскоолдуктарды, канчалаган жоопсуз эшиктерди, басынтууларды көрдүм. Мен Кыргызстанда калгым келбей калган. Анткени бул жерде чыгармачыл адамдар такыр бааланбайт. Казакстанга же башка жака кетейин деп жаткам. Алгачкы сценарийлеримди алып келип баштаганымда алар мага сенин кыла турган ишиң жокпу? Гормоналдык колдоо жетишпей жатабы дешкен. Эркек режиссер редакторлордун тигүүчүлүккө эле барбайсыңбы деген сөздөрүн уккам. Алардын бири мага мен дааратканада да мындай нерселерди окубайм деген. Жыл сайын сынактарга башкалар менен бирдей сценарий тапшырганым менен дайыма башкалардыкы өтүп кетчү. Мага болсо быйыл эми Чыңгыз Айтматовдун жылы да. Туура түшүн. Сенин темаң аялдар жөнүндө. Быйыл болбой калат деп коюшчу. Дайыма сен жаш таланттуу режиссерсуң деп жоошуткан менен 40тан ашып калган элем. Бирок каарманыбыз мындай кыйынчылыктарга карабай китеп да чыгарып, анын негизинде тасма да тартууга жетишет. Албетте, жакындарынын колдоосу менен. Кыргыз фильм акча бөлүп берди. Мамлекеттик кино болсо тартуучу жай берип, группаларды төлөп берди. Туугандарымдын колдоосу дагы чоң. Алар үйүр жылкы таап, боз үй тигип, кой союп, баарын тойгузуп жатышты. Алардын аттарын Тилеп берген деген фамилия менен титрдан көрүүгө болот. Мына ушундай кызыктуу инсан менен болгон маектен бир нече үзүндү бердик. Толук версиясын окугуңуз келсе, төмөндө шилтеме калтырабыз. Жыйынтыктап айтканда, кыздарга ырымдап, эркек балдарды чакырган ысым ыйгаруу, алар кааланбаган бала экенин кыйытууга терс көз караштасыз деп ишенебиз. Сиз дагы биз сыяктуу эле социалдык жоопкерчиликтүү кинону баалап, кинодогу кыргыз кереметинин кайра жаралышына ишенесиз деп ойлойбуз. Evidence редакциясы белек тасмасын тартууга катышкан ар бирине ыраазычылык билдирет. Биздин каналга катталып, бул видео тууралуу досторуңуз менен бөлүшүңүз. Кийинки серияларда кандай тасмалардын талданышын кааласаңыз, комментарийге жаза кетиңиз.